Президенттик аппарат мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Орусияга жасаган 2 күндүк иш сапарынан жыйынтыктары тууралуу соңку маалыматтарды берди. Мындан сырткары эки өлкө ортосунда аскердик коргоонуудагы кызматташтыкты улантуу алкагында Орусия С-300 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекстерди жана пилотсуз учактарды берет. Бирок Москва качан жана канча курал берери так айтылган жок. С-300 комплекси стратегиялык жайларды, аскердик базаларды жана аба чабуулдарынан сактануучу түйүндөрдү коргоого ылайыкталган система. Ал баллистикалык жана аэродинамикалык соккуну жок кылууга жөндөмдүү. Кремль кезинде С-300 жана С-400 зениттик ракеталык комплекстерин Туркия, Казакстан, Сирия сыяктуу өлкөлөргө дагы берген. Президент Жапаров 24 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин менен кийинки күнү Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин, Федерациялык комитеттин төрайымы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Андан сырткары орусиялык ири бизнестин өкүлдөрү жана кыргызстандык мигранттар менен кездешти. Тараптардын аскердик коргонуу кызматташтыгын улантуу жөнүндөгү келишим абдан маанилүү болду. Анын ичинде жакын арада С-300 зениттик ракеталык системалары жана учкучсуз чабуул жасоочу каражаттары менен камсыздоо да бар. Бул Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдигинин жана жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун тышкы чек араларынын коопсуздугун камсыз кылуудагы Орусиянын маанилүү салымы болуп калмакчы. Президент Садыр Жапаров Россиянын лидери Владимир Путинге кылыч белек кылды. Бул туурасында ал «Российская газета» гезитине берген маегинде билдиргенин өлкө башчынын маалымат кызматы жазды. Анда журналист Жапаровдун коноктор ар дайым корголуп келбестигин эске салып, бул ирет кандай белек тартуулаганын сураган. Мен Россиянын президенти Владимир Путинге кооз кылыч белек кылдым. Ал кылыч Кыргызстандагы чебер усталардын колунан жасалган деп жооп берди Жапаров. Эске салсак, Жапаров башында турган кыргыз делегациясы 24-25 февраль күндөрү Россияга жумушчу сапар менен барып келген. Мамлекет башчы мигранттар үчүн 1+1 схемасы менен бизнес ачууну каржылоо, аны өнүктүрүүгө жеңилдетилген насия берүү схемасы тууралуу айтып берген. Өлкөгө кайтып келген эмгек мигранттарын адаптациялоо жана реинтеграциялоо боюнча чараларды иштеп чыгуу кийинки милдеттердин бири. Бул туурасында президент Садыр Жапаров «Российская газета» гезитине берген маегинде билдирген мамлекет башчынын маалымат кызматы жазды. Кийинки милдет Кыргызстанга кайтып келген эмгек мигранттарын адаптациялоо жана реинтеграциялоо боюнча чараларды иштеп чыгуу болуп саналат. Мамлекет аларга жумушка орношууга өз убагында жардам көрсөтүп, өз мекенине кайтып келгенден кийин жеке бизнесин ачууга, балдарына татыктуу билим берүүгө, алардын келечеги үчүн кам санабай тургандай кылып шарт түзүп бериши керек деген Жапаров. Ал иштеп тапкан акчасын узак мөөнөттүү инвестицияга, аманатка жумшоону каалаган эмгек мигранттарын, алардын үй-бүлөлөрүн колдоого багытталган программа 2021 жылдын 1,5 жылдыгынын аягына чейин иштелип чыгып кабыл алынарын айткан. Программада алардын топтогон каражаттарынын бир бөлүгүн бизнес ачууга, өнүктүрүүгө же мигрант үчүн 1+1 схемасы менен бизнес ачууну каржылоо, аны өнүктүрүүгө жеңилдетилген насия берүү схемасы боюнча инвестициялоого мамлекет колдоо көрсөткөн инструменттерди түзүү каралган. Албетте, чет жакта иштеп жаткан жарандарыбыз мамлекеттен кандай жардамга үмүт арта аларын так билиш үчүн чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо иштерин күчөтүү кажет деген президент. Журналист Садыр Жапаровга «Сиз шайлоочуларга берген убадаларыңызды кантип аткарасыз?» Президенттин жообу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мамлекет башчы катары Орусияга болгон биринчи чет өлкөлүк иш сапарынын алкагында «Российская газетага» көйлөмдүү маек берди. Январь айында сиз президенттик шайлоодо ишенимдүү түрдө жана атаандаштарыңыздын ири айырмачылык менен алдыга чыгып жеңишке жеттиңиз. Социология сиздин негизги электоратыңыз, бул айыл тургундары экенин ырастайт. Президент мырза, сиз аларга эмне убада бердиңиз жана берген убадаларыңызды кантип аткарасыз? Президенттик шайлоодо мени айыл тургундары эле эмес, шаардын жашоочулары да колдогонун белгилеп кетейин. Өлкөнүн бардык облустары менен шаарларында көпчүлүк добушка ээ болдум. Мисалы, Бишкекте мен үчүн борбордо 2-орунду алган талапкерге караганда 5 эсе көп шайлоочу добушун берди. Биринчиден, шайлоочулар мени элден чыккан жөнөкөй адам катары жана коррупцияга белчесинен батып өлкөдө көп жылдар бою үстөмдүк кылып келген элиталардын системасын буза турган системадан тыш адам катары көрүп колдошту деп ойлойм. Мындан тышкары, парламенттик система элдин үмүтүн актай алган жок. Парламент өз бизнесин коргоо үчүн депутаттык статуста сатып алган олигархтардын чогулушуна айланып калды. Партия лидерлери мандат саткан содагер болуп калышты. Коррупция бийликтин аткаруу жана сот бутактарын толугу менен бузуп бүттү. Өлкөнү саясий
саясий талап тартыштар, жаңжалдар бөлүп жарды. Башкаруучу элита толугу менен башкарууга жөндөмсүздүгүн жана моралдык жактан деградацияга туш болгонун көрсөттү. Тилекке каршы мындай иштердин жыйынтыгы жаман болуп, элдин 3 ирет массалык наразычылыкка чыгышына түрткү болду. Натыйжада бийлик 3 жолу алмашты, эл сапаттуу өзгөрүүлөрдү күтүп жатат. Бардык убадаларды аткаруу үчүн күн сайын талыкпаган эмгек талап кылынат. Мен мындай ишке даярмын. Убадаларды аткаруунун алкагында учурда коррупцияга каршы күрөш кызы жүрүп, премьер-министрлер баш болгон ири чиновниктер камалып жатканын белгилеп кетейин. Ири уюшкан кылмыштуу топтордун бир нече лидерлери камакка алынды. Инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мамлекеттик органдар оптимизацияланууда саламаттыкты сактоо, жер казынасын пайдалануу, миграция, айыл чарба, инвестиция жана башка чөйрөлөрдүн биринчи 10 жарлык кабыл алынды. Мунун баары элдин турмушун жакшыртууга багытталган. Албетте, кагаз баарына чыдайт. Каалаган жарлыкты чыгара берсең болот, бирок жарлыктар кезектеги куруу декларативдүү документ болуп калбаш үчүн алардын аткарылышын жеке көзөмөлүмө алам. Садыр Жапаров Российская газетага берген маегинде Жапаров өлкөгө келген туристтер үчүн шарттарды жакшыртууга болгон күч-аракет жумшала турганын билдирген. Кыргыз өлкөсүндө туризм тармагы жетиштүү деңгээлде бааланбай калган, анын ичинде Орусия тарабынан дагы. Туристтерди тартуу үчүн Кыргыз өлкөсү эмне кылыш керек? Кыргыз өлкөсүндө эс алуу жана туризм мүмкүнчүлүгү орусиялыктар үчүн жаңылык эмес. Анткени Совет доорунда Кыргыз СССРинде велоспорт, аскага чыгуу, альпинизм жана алыска жөө саякаттоо абдан белгилүү жана популярдуу болгон. Советтик саякатчылар биздин өлкөнү өздөрүнүн тоо маршруттарына киргизген. Мисалы, алдыңкы советтик туристтик журналы Кыргыз СССРинин туристтик маршруттары жөнүндө көптөгөн макалаларды жарыялаган. Мындан тышкары, совет мезгилинде жыл сайын космонавттарды калыбына келтирүү, дарылоо жана эс алуу үчүн Ысык көлдүн жээгине жөнөтүп турушкан. Бул Ысык көлдүн кайталангыс жаратылыш климаты жана ден соолукту калыбына келтирүү үчүн дээрлик идеалдуу шарттары бар экендигин айгинелейт. Эң бийик тоо чокуларынын жана түшүмдүү өрөөндөрдүн сакталып калган жаратылышы жана таза экологиясы туристтер үчүн Кыргыз өлкөсүнүн визиттик карточкасы болуп саналат. Бүгүнкү күндө туристтердин олуттуу бөлүгүнүн Кыргыз элинин улуттук маданиятынын, тарыхынын жана искусствосунун өзгөчөлүктөрү, дүйнөдөгү эң ири Манас эпосу, Улуу Жүүек жолу, элдик кол өнөрчүлүктүн өзгөчөлүктөрү, башкаларга окшобогондугу жана боз үйдүн оригиналдуулугу, мүнүшкөрлүк, Көк бөрү ат оюну, көрүнүктүү дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, бүткүл дүйнөгө белгилүү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, ошондой эле тарыхый эстеликтер, Бурана мунарасы, Манас Ордо комплекси, Сулайман тоо, Ташырабад, өзгө тарыхый маданий комплекси жана башкалар кызыктырат. Белгилей кетүүчү нерсе, республиканын Евразия экономикалык бирлигине кириши өлкөнү орусиялык туристтерге жакындатты. Акыркы жылдары Орусиядан биздин өлкөгө келген туристтердин саны өсүүдө. Баарына белгилүү болгондой, 2020-жылы коронавирус пандемиясынын кесепетинен дүйнөлүк туризм тармагы оор жоготууларга учурады. Кыргыз өлкөсү дагы алардын сыртта калган жок. Өлкөлөр ортосундагы чектөө иш-чараларын улам биз туристтерди кабыл алган жокпуз. Буга карабастан биз туризм тармагынын келечегине оптимисттик көз караштабыз жана бул тармакты өнүктүрүүгө жана туристтер үчүн шарттарды жакшыртууга болгон күч-аракетибизди жумшайбыз. Туризмдин бардык түрлөрүн өнүктүрүүдө өзгөчө роль адам факторуна тактап айтканда өлкөнүн карапайым тургундарына жүктөлөт. Кыргыз эли меймандос келет, адамдар менен баарлашууга ачык жана сабырдуулук сапаттарына ээ. Элдин бул сапаттары чет өлкөлөрдө да белгилүү. Биздин элдин мындай мыкты сапаттары Кыргыз өлкөсү эң сонун туристтик имиджин жаратат. Кыргызстан коронавирус пандемиясына байланыштуу азыркы учурдун шартында рекреациялык туризмди уюштуруу боюнча чоң артыкчылыктарга ээ. Россиядан келген туристтер дагы ар түрдүү элдик дарылоо ыкмаларын колдонуу менен Ысык көлдө убакыт өткөрүп, эс алуунун рекреациялык түрүн тандашат. Ошондой эле Улуу Жүүек жолу аркылуу ыйык жайларга барышат. Алдыдагы туристтик сезонго карата биздин санаторийлер жана пансионаттар ишин кайрадан жандантып, чет элдик туристтер үчүн ыңгайлуу шарттарды даярдашат. Кыргызстанга келген туристтерге кайсы улуттук сувенирлерди алууга кеңеш берет элеңиз? Кайсы улуттук тамактарды сунуштайт элеңиз? Үй бүлөңүздө улуттук тамактар жасалып турабы? Кийиз кыргыз эли үчүн өзгөчө мааниге ээ жана көчмөндөрдүн күнүмдүк турмушунда алмаштырылгыс материал болгон. Ошондуктан мен туристтерге сувенир катары кийизден жасалган буюмдарды алууну сунуштайт элем. Кийиз жасоо кылымдардан бери муундан муунга өтүп келе жатат. Андыктан андан жасалган буюмдар тарыхый жана маданий жактан өтө баалуу. Ал эми тамак аш маселесине токтолсок, эт улуттук тамак ашта өзгөчө орунду элегендиктен мен кыргыз мергенчилеринин уникалдуу таш кордо тамагын даам сызып көрүүнү сунуштайт элем. Аны даярдоо үчүн тереңдиги 1 метрге жакын атайын чуңкур даярдалып, дубалдарына таштар коюлуп, от жагылат. Отундун чогуу калганда жаныбардын эти ысып таштарга төшөлүп, үстүнөн бутактар, териси жана топурак менен жабылат. Мындай тамакты үй шартында даярдоо бир топ түйшүктү жаратат, андыктан ал өзгөчө учурларда гана жасалат. Албетте, улуттук ашкана жөнүндө сөз болбогондо, биздин айтылуу
беш бармак жөнүндө сөз кылбай кое албайбыз. Ал өлкөбүздүн дээрлик бардык үй бүлөлөрүндө жасалат. Менин үй бүлөм дагы бул тамакты абдан жакшы көрөбүз. Булак super.kg. Убакыттын жоктугунан баштаган китебимди жазып бүтө албай жатам, дейт Садыр Жапаров. Сиз саясаттагы 10 жыл китебин жаздыңыз. Жаңы саясий тажрыйбаны эске алып, ушул китепте бир нерсени өзгөрткүңүз келеби? Саясаттагы 10 жыл китебин 2014-жылы Польшада жүргөндө жазгам. 2017-жылы мекениме кайтып келгенден кийин мени саясий себептер менен түрмөгө камашты. Ошол учурдан баштап мен бул китептин уландысын жаза баштадым. Ошондон бери көптөгөн саясий окуялар болуп өткөндүгү талашсыз. Алар жаңы китепте чагылдырылат. Бул абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Тилекке каршы учурда бош убакыттын жоктугуна аны аягына чейин чыгаруу мүмкүн болбой жатат. Бирок Кудай буйрса, мен анын үстүнөн иштеп сөзсүз бүтүрөм, дейт Садыр Жапаров Российская газетага берген маегинде. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.